Асылкан Бөрүбаев атындагы орто мектебинде быйыл 1-класска 51 окуучу кабыл алынган. Мектеп босогосун аттаган окуучулардын жүзүндө кубаныч, мектеп шаңга толду. Биринчи класстын окуучулары үчүн бирдиктүү мектеп формасы Альянс Алтын компаниясы тарабынан 150 окуучуга берилген. Бул иш өткөн жылы башталып, эми мындан ары акысыз мектеп формасын берүү улантылаары айтылды. Бул формалар Айка Сейка деген швейный цехтен тигилип, ошол жактан келип, былтыр Бекмолда айыл өкмөтүнө жайгашкан 4 мектептин 1-класска жаңы мектеп бозогосун аттаган балдарга берилип баштаган болчу. Быйыл ошол демилгебиздин 2-жылы да кайталап берип атабыз. Талас району боюнча 29 мектепте бүгүн 1-чи коңгуроо кагылып, салтка айланган майрамдык иш-чаралар уюштурулду. Районубуз боюнча 1000ге жакын жаңы 1-класска окуучуларды кабыл алдык. Ошондой эле бардык районубуздун аймагындагы мектептерде бүгүн салтанаттык иш-чаралар бир учурда өткөрүлдү. Мектеп босогосун 1-чи жолу аттаган 1-класстын окуучуларын, бүтүрүүчү класстардын бардыгына ошол билим күнү менен чын дилимден куттуктаймын. 2023-2024 окуу жылына коюлган талаптардын бири билим берүүнүн сапатын жакшыртуу. Жогорку класстардын окуучуларын сентябрь айынан баштап жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо башталат. Биздин ошол шаарыбыз, районубузда баардык мекемеде өз убагында башталды. Бизде быйыл мынакей өзгөчөлүктөр көп, себеп дегенде ошо билим берүү министрлигинде жакында эле мынакей конференция болуп келди. Ал жерде көп ушундай маалыматтарды берди бизге. Бизде ушул билим сапатына көңүл буруу боюнча азыр абдан талаптар катуу болууда. Мектептин директору менен завучтардын айлыгы көтөрүлүп атат. Окуу жылынын башталышы менен баардык ушул биздин кесиптештерибизди дагы, окуучуларыбызды дагы куттуктайбыз. Майрамдык иш-чара жыйынтыкталган соң окуучуларга класстык сааттар өткөрүлдү. Бактыгүл Дүйшенова, Чыңгыз Бокошев, Эркине Жумабекова, Талас району.